Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бегалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Пакистанның элчилиги Бишкектеги окуяга реакция жасады. Пакистан менен Индиянын Кыргызстандагы элчиликтери 17 майдан 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабында чет элдик студенттердин катышуусунда болгон окуяга реакция жасады. Пакистандын Кыргызстандагы элчилиги Бишкектеги түнкү окуядан жарандардын арасында жабыркагандар жок экенин билдирди. Кыргыз өкмөтү эл аралык студенттерге каршы болгон соңку окуяда пакистандык студенттердин өлүмү жок экенин ырастады. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги да кырдаал көзөмөлдөө экенин билдирген маалымат таратты деп жазылды элчиликтин социалдык тармактагы баракчасына. Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар дагы бул окуяга боюнча билдирүү жасады. Кыргызстанда студенттерге топтун кол салуусу тууралуу маалымат абдан кооптондурат. Биз пакистандык студенттерди коргоону камсыз кылуу үчүн кыргыз бийлиги менен байланышып жатабыз. Мен Кыргызстандагы элчибизге аларга ар тараптуу жардам көрсөтүүнү тапшырдым деп жазды ал. Булак Суперкежи. Экинчи кайталанбайт. Бишкекте жергиликтүү тургундарды сабоого шектелип кармалган чет элдик студенттер милиция имаратынын ичинен кечирим сураган видео тарады. Алар кыргыз элинен кечирим сурап, ушундай болуп кеткенине өкүнүп жатабыз, сөз беребиз, экинчи кайталанбайт дешти. Буга чейин чет элдик студенттер Бишкекте жергиликтүү тургундарды сабап салгандыгы видео социалдык тармактарга тараган. Андан кийин 17 май күнү кечинде Бишкектеги 7 апрель көчөсүндө миңдей адам чогулган. Чогулгандар таңга жуук гана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын менен сүйлөшкөндөн кийин тарашты. Булак Суперкежи. Бишкекте түндө болгон окуя боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү жасады. Билдирүүдө УКМК төрагасы кечээ чогулгандардын талаптары дагы кайсыл бир деңгээлде туура экенин айтты. Кечээки болуп өткөн окуяга 18 жаштан 25 жашка чейинки жигиттер катышкан. Ошол балдардын негизги талаптары бул мамлекетибиздин ичинде иштеген иммигранттардын көбөйүп кетүүсүнүн негизинде. Бул Бангладеш, Пакистан, Индия, Египеттен келип окуган студенттердин кылган жумушунун өтө көп болуп кетишине байланыштуу болгон. Бул балдардын койгон талаптары дагы кайсыл бир деңгээлде туура. Алар келген мигранттардын көп болуп кетишине байланыштуу биз өзүбүздүн чараларыбызды көрө баштаганбыз. Учурда активдүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Күнүнө 20-дан 30-дан 50-дөн мыйзамсыз жүргөн мигранттарды таап чыгып, өлкөдөн чыгаруу аракетин көрүп жатабыз деп билдирди Камчыбек Ташиев. Ташиев ошондой эле Пакистандан келген 1500, Бангладештен келген 1000 адам Кыргызстандан чыгарылганын кошумчалады. Бүгүнкү күндө мыйзам бузуп, мамлекеттин ичинде жүргөн 5000 адам бар. Ошолордун 1360 адам Пакистандан, ушундай эле сандагы адам Бангладештен, калгандары башка өлкөнүн жарандары. Ошондуктан мыйзамсыз жүргөн мигранттарга каршы иш-чаралар мындан кийин дагы жүрө баштайт, деди Ташиев. Булак Суперкежи. Алар көп ошол келген мигранттардын көп болуп кеткендигине байланыштуу биз өзүбүздүн чараларыбызды көрө баштаганбыз. Мына жакында эле ошол апрель айынын башында болуш керек. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин өзүнүн жеке тапшырмасы негизинде ал киши ошол өзү совещание өткүзүп, президентибиз өзү совещание өткүзүп, ушул тапшырмаларды алдыбызга койгон, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамсыз жүргөн ар бир ошол башка мамлекеттен келген мигранттардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Ошонун негизинде апрель, май айларында өтө активдүү жумуштар жүргүзүлдү жана азыр дагы жүргүзүлүп жатат. Күнүнө жок дегенде 20-30-дан 50-дөн ошол мыйзамсыз жүргөн мигранттарды биз таап чыгып, жана аларды мамлекеттен чыгаруу аракеттерин көрүп атабыз. Мына ошол мамлекетибизге келген мигранттардын мыйзам бузуучулуктары боюнча толук статистикалар бүгүнкү күндө биздин колубузда бар. Анын негизинде айрыкча ошол көптөгөн мыйзам бузуучулукка баргандар бул Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнөн келген граждандар, Пакистандан келген
бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын адамды биз чыгардык. Бангладештен келген 1000ге жакын адамды чыгардык. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамды бузуп бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жүргөн 5000ге жакын адам бар. 5000ге жакын адам бар. Ошолордун 1,5 миңиндей 1360 адам Пакистандан жана 1300 адам Бангладештен. Калгандары башка мамлекеттерден. Ошондуктан бүгүндөн баштап дагы ошол мыйзамсыз биздин мамлекетте жүргөн башка мамлекеттин граждандарын мамлекеттен чыгаруу боюнча чоң иш-чаралар дагы уюштурула баштайт. Ушуга чейин жүрүп келген, мындан кийин дагы жанагы күчтөндүрүү тартибинде ушул жумуштар улантылат. Негизинен кечээки ошол чыккан адамдардын койгон талаптарын туура деп эсептейбиз, бирок ошол эле мезгилде коомдук тартипти бузуу же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселелери карала турган болсо, анда мамлекет тарабынан кайсы бир чаралар көрүлбөйт. Кечээ мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай бул адамдарга чаралар көрүлгөн жок жана эч кандай күч колдонулган жок. Себеби биз алардын характерин көрүп аттык, ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок, жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга барат. Алар бир гана ошондой талаптарды коюп чыгып атты. Бирок ошолордун арасында кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз, жана алардын баардыгын тактап бүттүк. Алардын арасында ошо телефон менен, WhatsApp'тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерди көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз баардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде, ошо кечекилердин арасынын ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык. Аларды да кармадык, аларды да жоопко тартабыз. Себеби ошол курал эгерде капыстан атылып кете турган болсо, кимдир бирөөгө тийип провокация кыла турган болсо, анын кийинки последствиясы жакшы болмок эмес. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биз мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик органдар мамлекетибиздеги жашаган ар бир жананын коопсуздугун сактап жана ошолорго шарт түзүү берүү боюнча милдеттерибизди так аткарып жатабыз жана мындан ары да так аткарылат. Мындан ары эгерде дагы ушундай бир маселелер чыга турган болсо, ошол маселелердин баардыгы бир саясий өңүткө өзгөрүлүп кете турган болсо, биз чара көрүүгө толук болгон мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мүмкүнчүлүгүбүз жетишет.